Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бардық мақтауларыбыз жаратушыбыз Аллах Таалага болсын. Саламдарыбыз жана салаваттарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дилазыктын бүгүнкү көрсөтүүсүндө той жөнүндө ой деген темада сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү дилмаектин коногу ардактуу эс алда жүргөн Эсенбаева Нуркан эжекебиз. Нуркан эже биздин дилмаектин төрүнө куш келипсиз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүдө ошо той жөнүндө сөз кылмакчыбыз да. Учурда ошо биздин тойлор кандай болуп атат? Ошол туурада сиз өз оюңузду ортого салып кетсеңиз. Рахмат, мейли. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Бардык мактоолор Аллах Таалага болсун. Сиз менен биздин акылыбызды сарасып салып, байкап жана жүрөктөрүбүздөгү ушундай бир билип, туюп туручу бардык асман жердеги бардык жараткан нерселерди бизге кызмат кылдырып койгон Аллах Таалага эсепсиз мактоолор, шүгүрлөр болсун. Пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Аллах Таалам бүгүнкү күнүбүздү берекеттүү кылган болсун. Той жөнүндө ойлордо бул той деген бул жакшы нерсе. Той дегенибизде биз дароо эле түшүнөбүз, же келин алабыз, же уул үйлөйбүз, кыз беребиз, бешик той, акыйка тойлору бар, ар түрдүү тойлор көп. Ушунун баардыгынын эле бир эле максаты көпчүлүктү чакырып, тууган урукту чакырып, ошолордун дубасын алуу деп түшүнөбүз да. Негизги максатыбыз ушу көпчүлүктөн дуба алып берүү. Себеби дуба бул үч түрдүү да: ата-эненин дубасы, жамааттын дубасы, анан мазлумдун, кордук көргөндүн дубасы болот да. Ошолордун ичинен ушул үчөө тең кабыл болгон дуба. Эми ушул тойду биз баягы жамааттан, көпчүлүктөн дуба алып бериш максатында биз көптөгөн тойлорду өткөрүп жүрүп атабыз. Көптөгөн жамааттардан ушундай дубаларды алыш үчүн тууган уруктар менен жакшы ойлорду, пикирлерди, мындай каалоолорубузду айтып, жакшы маанайда тойлор дегенде сүйүнөбүз да. Ушул учурда барчылык, тынчылык, жакшы заман болуп атат. Ушул учурдагы тойлорго сиздин ойлоруңуз кандай? Ушу элдерибиз кандай тойлорду кылып атышат? Эми азыркы мезгилде тойлор көбүнчө баягы аш болсо каада көп дегендей, койдун үстүндө торгой жумурткалаган мезгил болуп атат. Ушундай бир кененчилик болуп атат. Ушундай мезгилде тойлор өтө көп болуп атат да. Үйлөнүү тойлору болуп атат. Кантип өткөрүшүбүз керек? Мына убактыбыз бизге эң керектүү убакыт болуп атат да азыр бизге. Ушу убактыбыздын көпчүлүгү эле эмне болуп атат? Тойлор менен өтүп кетип атат да. Тойлорду мурда той десе биз бир күндө гана той өткөрөт элек да. Азыркы мезгилдеги тойлор мисалы келин ала турган болсок, бир жума сөзсүз ошо тойдун артында жүрөбүз да. Бир күн досторубуз чакырабыз, экинчи күнү кошуналар чакырабыз, дагы бир күн патат той алып барабыз, дагы бир күн ушундай той алып барабыз деп эле убактыбыз көбүнчө эле ошол жака кетип калып атат. Анан дагы бардыгын тууган уругубузду деле мындай кыйынчылыкка салып атабыз да. Убакыттардын баары эле бизге келиш менен, ушу бизге жардам бериш менен, ушунун жакшы иштерин аткарып берейин, ушуга жардам берейин деген жакшы ниеттер менен келип эле убактыбыздын көбү эле ушу бир эле той өтүшүнө көптөгөн убакыт кетип калып атат да. Ол тойубуздагы эми ошентип канча туугандарыбызды ушундай беркул, ушундай кыйнап бардыгын той кылып атабыз, бирок ал дагы кандай той болуп атат деген. Кафелерди өткөрүп атабыз, канчалаган акчаларды чогултуп келип туруп, анан бир күндө кафеге паланча миң төлөп өткөрүп атабыз да. Ошол жерде мисалы менин көз карашым кафеде өткөрүлгөндө ал жерде эмне болуп атат? Ал жерде ысырапкерчилик болуп атат, уятсыздык болуп атат. Себеби уятсыздык дегенибиз бул баягы ортого музыка чыгат дагы, ортодо кызы жашы дагы, карысы дагы, аялы дагы, эркеги дагы, кичинекей балдары эки койчу бардыгы ортого чыгып эмне болуп атат? Биздин мындай немебизге туура келбеген бийлерге түшүп, анан кийин бул жакта бий бүткөндөн кийин ал жерде кичине пикир келишпөөчүлүк болуп атат. Күйөөсү аялын урушат, сен мынтип бийледиң, тигин менен бийледиң деп атат. Кучакташып кетип атышат ал жерде. Ушундай кучакташып бийлегенде да бул жакта турган бир тууганынын той өтүп атса дагы баары бир күйөөсү аялын кызганып уруш чыгып кетет да.
ушундай уятсыздыкка барып атабыз да. Кээ бирлери тамадалар өткөрүп атышат, кана чачы узун аялдар чыккыла десе, өзү негизи аялдар чачын көрсөтпөй жүрүш керекчи. Бирок залда ошончо элдин арасында эмне кылып коюп атат? Чачын жазып, элдин ортосуна чыгарып коюп атат. Бул дагы уят нерсе. Эң негизгиси келин менен күйөөнү эмне кылып коюп атабыз? Отургузуп коюп, ата энеси өзү жүгүрүп, ошолорго кызмат кылып атат да. Келин келе эле биз ага эмне кылып атабыз? Кайнене, кайната жүгүрүп, кызмат кылып, ушундай немелерди өткөрүп атабыз да. Негизи келин болуп келгенден кийин ал мен ушундай тойлорду көрдүм. Эми экөөнтөн көрдүм да, мына тойдо ушундай уятсыздыктар болду, пикир келишпөөчүлүктөр болду. Ушундай музыка болгон жерде эми сөзсүз бир уятсыздык иштер болот экен да. Андан кийин эми жакында бир пайда болду. Мен өзүм да кечинде угуп мындай ким той кылса ушундай сурап турам да, эмне болду? Өзүм кафеге барбайм өзү негизи. Бир киши келди да сырттан дейт. Баласын ээрчитип келиптир да. Баласын ээрчитип кирип эле дейт. Тамада барып, кайра барып суранып атып дейт. Баягы микрофонду алып баланы аябай ырдатты дейт. Ырдатып дейт. Андан кийин бирөөсү ушундай баланын жакшына ырдап атканына ушундай сүйүнүп кетип дейт, ага акча кыстарды дейт да. Бирөөсү эле кыстарганда биз да ушундай да ээрчимебиз, бардыгыбыз барып ошого кыстара беребиз да. Анан кийин дейт бир маалда баягы бала ырдап бүткөндөн кийин акчаны чогултту дагы дейт, баягы киши дейт, баланы ээрчитип чыгып кетти дейт. Биз де жүгүрүп барып дейт, немеден тамададан сурадык дейт, бул ким тараптан экен десек, билбейм мен бул ким тараптан экен, бала тараптан болсо керек дедим дейт. Анан бала тараптагылар биз тааныбайбыз деди дейт оны. Анан кийин келин тарапка барып сурадык дейт, бул силердин кимиңер болот десек, билбейбиз деди дейт. Ушуну менен дейт сыртка жүгүрүп чыксак, баягы киши дейт баласын шат машинага отургузуп кетип калды дейт. Баланы пайдаланып, туура эмес арам акча таап атат да, бул бирөөлөрдүн акысы да бул. Жөн эле ушундай бирөө ушундай эми ушул дагы кошулуппу деп. Мурда эми жанагыдай эки-экиден кучакташып, бийлеп ушундай өткөрүп атышты эле, эми ушул дагы кошулуп калыптыр да. Анан мен ушунчалык мындай адамдардын кандай жолдо кетип атканын билбейм, ушундай жүрөгүм ооруйт да. Келиндери, кыздары дейт, бир түз бардыгы дейт, келиндери бир түз көйнөк кийип алыптыр, кыздары бир түз көйнөк кийип алыптыр дейт. Эмнеге десем, тууган уруктары, келиндери менен кыздары ошо той ээлери экенин бул жактагылар билдириш керек дейт. Ансыз деле билебиз дейм. Барган киши ансыз деле той ээсин билишет да, кимдер экенин тааныгандар барып атат да. Бул эми бул ашыкча эле бир ысырап да, ашыкча эле мындай эл көрсүн болуп атат да. Аны жөн эле ошол мурдагы эле кийим менен таза, жуулган, үтүктөлгөн кийими менен эле чыкса тейлесе боло берет болуш керек менимче. Мен ошондой түшүнөм да. Угуп дагы таң калдым. Эми дагы азыркы учурда да ошол эле вечерге, ошо бир эле вечерге ушинтип көйнөктөрдү кийсе, ушинтип балдарды ырдатып акча тапса, анан кийин келип тойго бара тургандарды айттым. Алар салонго барышат. Эми кыз менен кыз сөзсүз барат, келин салонго. Жанагыдай кирпик койдурушат экен, кашын койдурушат экен, боёнушат экен, чачын баягыдагы эмне жасатып атышат. Ол да канча акчага келди, жөн эле асмандан түшкөн акчага келген жок да, менет менен келген акчага келип атат. Анын дагы жана коюлган кирпикке, кашка бул кызга, келинге мүмкүн эмес да. Ол кусул өтпөйт да, огойчу. Анан ошону түшүнбөй атышат ол кыздарыбыз. Ошону түшүндүрө турган эне да тойдун алдынан түшүндүрүш керек. Сен барбай эле кой салонго. Сен өзүң нукура сулуулугуң менен неле бар ошо күйөөңдүн алдына деш керек эле да. Күйөө дагы алдын ала айтыш керек. Ал сага сенин мага нукура Аллах берген сулуулугуң менен келишиңди каалаймын деп бала эскертиш керек да. Анан ошондогу той жакшы болсо керек деп ойлойм. Өзүм негизи ошондой да. Кандай тойго бара тургандар эмне кылат? Бир күн башкача кийинип барышат. Сөзсүз магазинге барышат, бир кийим алышат. Анан эртеси дагы башка тойго барып калса, башка кийим кийишет. Эмнеге десең, бул кийимимди кече көрүштү дейт. Бүгүн мен башка кийип барышым керек дейт. Акчасы жоктор кантет анан силерге теңелебиз деп десем, жолдору көп деп койду да. Жолдору көп деп койду. Прокатка алышабы, билбейм иша кылып, ошондой кылып, түр кылып, баягы тойду кафеде башкача болуп турушат экен да. Мага ушул билбейм, ушундай учурда
ушундай сонун мезгилде тойлорду башкача өткөрсөк болот эле да деген эле ой пикирлерим бар. Мен өзүм сурап турам. Баягы тааныштарымдан, жакындарым куда болуп келин алган атасыңбы? Кайсы жерден аласың келинди? Кандай кылып аласың? Чыгашасы азыраак той кыл. Келиш кудагый менен. Мындай сүннөт кылып той албайсыңбы десең, коюңузчу. Эмнеге десем, элдер дейт чыгашадан коркту деп айтат дейт. Биз элдерден коркуп той өткөрүп калдык да. Элдер айтат, мына паланча мынандай кафеде өткөрдү, мен дагы ошого ылайык кылышым керек. Койчем сен жүрүп ошого өткөрдүңбү деп айтат деген элден коркуу сезими менен жашап калдык, той өткөрүп калдык да. Негизи элден коркуп эмес, Аллах Тааланын буйргандай той кылсак бизге жакшы болсо керек эле деп ойлойм. Ооба, туура айтасыз. Мына жакында бир телекөрсөтүүдө мен уктум да, ошол салондордо кызмат кылган кыздарды чыгарыптыр да. Алар айтып атат да, элдин көпчүлүк акчасы дейт, ушул жака кетип атат дейт. Азыр кичинекейден карыган эме жаш өйдө болуп калган, улгайып калгандар деле ошо салонго барышып туруп, жасалма кирпиктер жасатышып, боенушуп, тырнактарын өстүрүп, тырнактардын үстүн дагы аябай чапташып, мына ушунун бардыгы мына акча кетип атат экен да. Мына ушул кеткен акчаларды эми ошол барып аткан келинчектердин жолдоштору же болбосо кыздардын ата-энеси таап атат эми, кыйналып, мээнет кылып таап атат. Мына ошону эгер өздөрү таап туруп не кылган болсо, кичине экономия кылышап эле, мына бардар заманга жараша эле болуп кетип атат да. Ошондой болуп атат да. Бул өзү тойгуларда эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан го, никеде, тойдо азыраак ысырап болгон тойдо, никеде береке бар деген да, береке бар деген. Ошон үчүн биз мурунку неме жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Зейнеп радиаллаху анха энебизге үйлөнгөндөгүсү гана эң чоң той бул бир эле кой сойгон экен да, бир кой союп зепат кылып элдерди чакыргыла деген экен. Болбосо калган энелерибизге үйлөнгөн мезгилде бир табак курма менен эле кичинекей эле курукта немеде өткөрүп койгон экен да. Себеби бул тойдун себеби баягы кызыңнын күйөөгө тийгенин, балаңдын үйлөнгөнүн гана билүү керек экен, элге жарыялашыбыз керек экен да. Биз анда ошондой кылып эле жарыялап 5-6 кишини чакырып эле өзүбүзгө караштууларды, тууган урукту, кол коңшуну чакырып койсок, ошолор эле билдирип коет, мынанын кызы турмушка чыкты, мунун уулу үйлөндү деп коет да. Туурабы? Биз ага болуп эле жанагыдай кафелерде барып жанагыдайларды өткөрүп атабыз да. Карайм, азыр эми кыздардын баардыгы азыр ошо салонго иштей турган окууга окуп атышат. Себеби пайда каякта экенин билип калышты да. Дароо эле акча таап калып атышат да. Мен жанагы балдарды ээрчитип барып, ырдатып акча алганын укканда жаман жүрөгүм ооруду. Эми буга билбейм кандай неме кылыш керек. Себеби тойдун кандай өтүш керек экенин билбей атабыз да. Мисалы, биз кече келин алдык, абысыныма өзү звонок кылып айтып калды, жеңе биз куда болдук, 12 күндө тойго келиңиздер деди. Мен кандай болду? Сүйүнүп кеттим да, 12 күндө тойго келиңиздер десе. Анан кандай кылдыңар? Дароо эле сүннөтпү деп биринчи эле сурадым. Сүннөтпү десем, сүннөт деди. Экөөбүз эле бардык дагы, 2 куда сүйлөштүк деди. Анан тойдогу баягы ысырапкерчилик дагы эмне? Тамактын түрлөрү көп. Бул биздин ашказан кичине гана нерсеге тоет да. Бирок эми 15, 16, 14, 12, 10 ушундай түр тамак берилет деген. Аны болсо биз баардыгыбыз карап отуруп, жебей, чогултуп, бири-бирине батташтырып үйгө алып келебиз да. Онун бирин жейт, бирин жебейт, батташканын жебейт балдар дагычы. Эч ким жебейт, жөн эле ысырап болуп калып атат да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн олар экөө сүйлөшүп турду да, 2 куда тамакты аз кылабыз. 3-4 түр болот, 4-5 түр болот. Күйөө балдарды ырдатпайбыз. Ырдаганда эми жаман кыйын болот да. Баягы ызычуу, кол коңшу бардыгы неме болушат. Жөн эле күйөө балдарды киргиздик башка үйгө, балдар тейлешти. Биз башка үйдө отурдук, бизде келиндер тейлешти. Дуа кылдык, 1-2 тамак түрлөрү келди, кичине аз гана, саз гана келди, анан кийин чыгып кете бердик. Кыз келинди дуаларды аябай бердик. Каалоолорду аябай айттык. Бардык дуалар ушул жерде болду да, аябай сонун дуа болду. Анан кеттик да барып аларды кайра тосуп алдык. Ошол эле күнү, бир эле күндө той кылдык. Түшкө чейин барып балдарды сыйлап, кичине шартын кылып койдук.
түштен кейін кечке амал шамдан кейін кудаларды тосуп алдык. Алар деле ошондой кылдык. Баягыдай машина тосуп, жеңелери түшүрүп, паланча миң акча, анан дагы ырым-жырымы көп да. Олордун бардыгын токтотуп, келинди акырын күйөө өзү түшүрдү, эшикти ачып. Биз эшикти тосуп турдук, оозуна кичине ырым кылып, майды салып да киргиздик. Бир комнатаны даярдап турган элек. Киргизип, 2 рекат шүкүр намаз окуттук. Эми ушул жерде турасың деп, кыздарды бир тарапка отурдук. Балдар өздөрү эле отурушту, бир жакшылыкка отурушту, кыздар өздөрү бир отурушту. Баягы келген меймандар. Бир 3-4 ошолордой эле кылып, ашыкча кылган жокпуз. Ошол эле неме менен тостук да жөнөтүп жибердик. Анан ошондо тынч жакшы болот экен да. Мына ысырапкерчилик жанагы балдарды ырдатуу да жок. Өшүп, кучакташып бийлөө дагы жок. Эң негизгиси сүннөт менен соопту көбүрөөк калдык. 2 күнөө жок болду да. Аллах Таала бизге буйргандай кылып келин алса деген эле ойдо. Мен азыркы ойдо, азыркы тойдо, азыркы учурдагы тойлор көбүнчө басымдуулугу кафелерде өтүп атат. Паланча миң акча жок болуп кетип атат. Ошонун ордуна ошо 2 жашка бир жер алып берип койсо участка, өздөрү иштеп таап үй салсын. Ошондо берекелүү болот деген ошол да. Мен ошону түшүнөм, береке деген. Ошондой деп түшүнөм. Эми ушул учурда кээ бир жерлерде ошо кафелерде дагы музыка кылбай өткөргө андайлар да болуп атат. Ондой тойго дагы бардык. Маселерди айтып, ушундай эмелерди, кеңештерди айтып. Ошондой тойлор дагы болот. Ондой тойлор дагы болуп атат. Аябай жакшы болду. Ондо да жана чыгашасынан коркотасыңбы деп айтты дегенде мен айттым, чыгаша ошол исламий тойдо дагы, сүннөт тойдо да болду. Мен кече ресторанда бир жерде мен өзүм да корктум да, тойго чыкса мен барбайт элем десем, жок эжекке келе бериң деди да. Коркпаң, келе бериң деди. Эмнеге десем, сүннөт деди. Анан болуптур деп барсак, ыдырыс алып барды да, башталгандан бүткүчө хадис, баягы суроолорубуз дагы ошолор, тойдун бүткөнүн билбей. Ошол жерде мына чыгаша, ошол жерде хадиялар бир 40 миңдик хадияны отур хадис айтканга берди, салават айткандарга берди, баягы сонун суроолор түзүп келиптир баягы неме жөнүндө. Ошол суроону тапканга эле бере берди. Анан каалоо тилек айтылды, 2 жаш бактылуу. Ошондогу кыз менен күйөө тиякта отурган жок да. Биздин катарыбызда отурду да. Келгенде кыз менен күйөө, келин менен бала каякта деди. Анан биз дагы издеп калдык, бала каякта? Кыз келин каякта? Карасак биздин этегибизде отурат. Биз каалоо айтарда экөө акырын достор менен келип, каалообузду угуп, рахматын айтышып, кайра барып отуруп калып атышты. Мага аябай жакты ошол той. Чыгашы аябай болду. Эң ушундай бир жанагы урушкалуу Курандардан бири хадия кылды да. Мына чыгаша ушундай болот, ушундай чыгаша чыгарсак болот да. Ооба. Бардарлар ошондой кылып чыгарса болот да. Тойдо максат менен кылышат, мына колунда бар адамдар дагы ушундай жакшынакай тойлорду кылса болот экен да. Эми жана каргага теңелип каздын буту сыныптыр дегендей болуп атат да. Ол карга байларга теңелебиз деп кембагалдар кредит алып үйлөнүп атышат, бирөөдөн карыз алып үйлөнүп атат, анан аны төлөй алышпай, эртеси өздөрү анан мен мына кудамы жөнөтүп алайынчы, акча берип турчу дешип анан кредит алып даңгыратып өткөргөн, жанагыдай кымбат машиналарга түшүрүп өткөргөндөр деле эртеси анан кудаларым жөнөтүп алайынчы, паланча сом берип турчу деп кайра тууган уругунан карыз сурап калып атышат да. Карачы ошондой болуп калат. Ошон үчүн биз сүннөт менен эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен, Аллах Таала буйрган жол менен келин алсак, ошол бардык эле бар го, бирок орду менен да. Анан жанагыдай ашыкча чыгашаларга анан байкуштар аргасыз эл эмне деп айтат деп анан кредит алып келин алып атышат да. Анан эртеси төлөй албай анан баланы башка жака акча таап кел, кредитти төлө деп атышат. Анан келин өзү калат. Анан келин өзү эле отургабайт да, ал жерге келин кайната кайнасын тиктеп отурган келген жок да. Күйөөсү менен бир мамиле кылып, ошону менен бир тиричилик кылалы деп келип атса, анан келин да анан тура калып, ол кетип калат. Ошентип отуруп анан канча расход кетти, келин дагы кетти, сызга отуруп калып атышат да, кээ бирлеричи ушундай болуп калып атат. Ошон үчүн бардык эрежеси менен болгон болсо ушундай эмелер жыйынтык болбойт эле десеңиз да. Эми мына өзүңүз билесиз, мына канча жылдан бери аялдарга кеп кеңештериңизди айтып, насааттарыңызды айтып жүрөсүз. Ошо биздин динибизде Аллахым өзү талап кылгандай тойлор кандай болуш керек өзүнө? Жанагы эле айткандай да, ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканда, үйлөнгүлө, ал аркылуу көбөйгүлө, мен кыяматтын күнү үммөттөрүмдүн көптүгү менен
сыймыктанамын дегенде биз ошого ылайыктуу үммөт болушубуз керек да. Пайгамбарыбыз салам сыймыктана турган үммөт болуш үчүн биз ошо тойлорду Пайгамбарыбыз салам кантип той өткөрдү. Ошолор аркылуу ошондой тойлорду өткөрсөк, ошондой көбөйүшкөн болсок, албетте Пайгамбарыбыз салам биздин көптүгүбүз менен ушундай бир сыймыктанат деген үмүттөмүн да. Ошол динде, исламдагы көрсөткөндөй, шариятта көрсөтүлгөндөй эле шариятта айтып атпайбы? Никеде дагы, тойдо дагы эң жөнөкөй болсо, аз болсо, чыгаш аз болсо берекелүү болот деп атпайбы? Ошондой той өткөрсө, жанагыдай тойлор аябай жакшы болду. Ошол тойго эми биздин айылда мисалы көп эле ушундай сүннөт кылып өткөрүп атабыз. Эл түшүнүп калды азырчы. Алып келип, анан бир күндө эле ушу кафеге паланча миң, ана кымбат машиналарга мынча миң төгүп койгондон көрө, азыр сүннөт той кылып алабыз дегендер көбөйүп калышты. Кудайга шүгүр көбөйүп калышты. Ооба, көбөйүп калды. Жаштарыбыз тез ажыратып калганына сүйүнөм. Ушундай азыр көпчүлүк эле оронгон кыздар экен сүннөт кылып, балдар ошондой шарт коюп атат кыздаргачы. Эгерде сен мага чыга турган болсоң турмушка, мен сүннөт кылып алам сени, сүннөт менен экөөбүз той кылабыз деген кыздарга гана ынанып атышат да. Себеби бул баягы аял алууда 4 нерсеге таянып атпайбы? Байлыгына, мындай ата тегине, эң биринчи динди койду да, диндарлыгына карагын деп атпайбы? Бул теги ата энеси ал кийинки орунда да биринчи диндарлыгына кара дешип, азыр балдарыбыз, жаштарыбыз көбүнчө түшүнүп, мен сүннөт кылып алам. Мага турмушка чыга турган болсоң, мен кафеде өткөрбөйм, ушундай кылып өткөрөм. Эгер макул болсоң десе, эгер макул болсо, ошого үйлөнүп атышат. Макул болбосо, ага барбай атышат. Мен көп көрүп атам муну турмушта, көрүп атам. Дагы жалаң байлар жеп кеткен тойлорда жакшы той болбой калат деп. Ооба, эми жакшы байлар, мында Пайгамбарыбыз салам айтканда, тойдо байлар чакырылып дейт, кембагалдар чакырылбай калган тойлор бул эң жаман зияпат деген да. Демек ошол өзү негизи тойго баягы кембагалдарды, эми азыр шүгүр кембагалдар өтө эле кембагалдар жокко, бирок кичине тартуураак мындай кыйналып жашагандар бар да. Айылда сөзсүз эле биз туугандарыбызды, жакындарыбызды, досторубузду эмес, эң биринчи айылды карап туруп, ошондой элди, үй бүлөнү тойго чакырышыбыз керек да. Эң биринчи ошолорду чакырышыбыз керек. Ошолорду чакырып, ошолорду тойгузуп, ошолорго берсек, анан жакшы да. Ошо тойду эле өткөрүп аткан мезгилде экиге бөлүнүп калат да. Байлар келсе, анакка үйгө киргизгиле, баягы жакшы дасторконго киргизгиле дейт да. Анан ал жакка кирип калып атат. Ошондойлорду карап туруп, пландаштырып туруп, анан кийин той өткөрүшүбүз керек. Анан эми дагы тойлорду мен айта берем, ушундай той кылганыңарда, же болбосо бир өлүм жетимде баягыдай жылдык эмнелерди өткөргөндө силер жетимдер балдар үйүнө алып барбайсыңар. Тойду мисалы келин менен баланы ошол жерге алып барып, ошолорго кичине тамак уюштуруп, балдарга, жетим балдар үйүнө кичине ошолорго оюнчук берип, же бир носкилерди алып барсаң эң жакшы да, носки. Бул эмеде бир эжеке менен сүйлөшүп отурганда айтат да, азыр дейт элдер эмени дин кандай талап кылатты түшүнбөй эле жашоо өмүр кечирип атышат дейт да. Мисалы ар бир эмеде эме бар экен да, эреже бар да, эме баягы нике тууралуу жана талак тууралуу сөз болду эле да. Ошо бир кызын биринчи турмушунан ажырап келсе, байда туттурбастан эле 10 күндөн кийин башка турмушка берген аттыр да. Кыз келип ыйлап, баягы бирөөгө арызданыптыр да, эми ушундай болуп атат, мени турмушка берген атышат, баягы 3 ай 10 күн туруш керек го. Ошону эрежени кармабастан ата энеси башка адамга нике кыйдырып атат экен. Баягы иддасы бүткөнгө чейин ал мурдагы күйөөнүн никесинде болот экен да. Ошого окшогон немелерди билбейт экен да адамдарчы. Негизгиси ошо илим алыш керек да. Илим алса, дин жөнүндө Кудайга шүгүр биздин алым балдарыбыз көбөйүп калды, китептер көп чыгып атат, ошолорду окуп, үйлөнгөндө иддада ошо 3 ай канча 10 күн, анан немеде күйөөсү өлгөндөргө 4 ай 10 күн да. Себеби аны иддага отургузган себеби эми мурунку күйөөсүнөн бул келиндин ошо аял кишинин боюнда болуп калып калган болсо, ошол аныкка чыгыш керек да. Анын баласы экени билиниш керек ошол максатта деп ошентип айтылат. Ошон үчүн коюп туруш керек. Ошо билбегендигинен болуп атат. Кээ бир жаштарыбыз
Багыдай күйөөсүнөн жооп албай эле жөн ажырашып кетип атпайбы азыр? Жөн жана законный түрдө эле брак немелерин ажыратып эле көйлөктөрүн, нике көйлөктөрүн ажыратып эле болду деп атат. Бирок күйөөсү ага мен сени менен жашабайм, болду деген бир сөз айтыш керек. Анан кийин экинчи күйөөгө тийиш керек. Идда менен ушул экөө бир да. Ошондой болгондо анан жакшы болот да. Жаш балдар бойго жетпей эле эме талак этип калып атат, тарбия алып неме кылбайчы. Мына ушул маселе да өтө нажык маселе экен да. Буну мисалы ошо нике эмне үчүн эки адамдын адал жашоосу үчүн болуп атат. Нике той ошол эки адамдын адал жашоосу үчүн, ошол жашоо менен адал нике менен анан көбөйсө анан кийин пайгамбар сүйүнөт да, сыймыктанат, а болбосо жанагыдайлар менен анда арам жолунда болуп калат, туура эмес болуп калат да. Ар бир нерсени кылган аракетибизди туура болуп атабы, дин жолунда шариятка туура келеби деген немени коюш керек экен. Коюш керек да. Ошо той кыла турган киши өзү мындай талдаш керек да. Аллах Тааланын буйругандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге көрсөтүп кеткендей, никеде тойлорду эмне кыла беришибиз керек, кыла беришибиз керек. Ошого жараша чыгат, онда деле жана айтып атпаймынбы, чыгарды чыгашаны. Кетип эле атат. Ал пайдалуу болуп атат да, сооптуу болуп атат. Беркел кафедеги музыка менен кафеде музыкасы жок эле өттү. Кафеде музыкасы жок эле өттү. Эң сонун өттү. Хадистер, ушундай салаватты туруп кичине айттырып коюп атты. Бул деле жакшы, аябай сонун. Ошону эми балдарыбыз, жаштарыбызга мен каалым, өзүм мындай окуучуларыма деле көргөндө айта берем да, сүннөт менен жакшы жолду танда, туура жолду танда. Туура эмес жолго сен ошончо жыйнап келип, бир күндө чачып, туура эмес жака пайдаланып албагының, туура пайдалангының десем, рахмат эжекетешип неметип калышат. Ошол да эми жаштарга айтсаң аткарышат экен да олорчу. Кайра ата-энелери, кээ бирлеринин ата-энелери макул болбой коюшат. Сен эмне мындай той кылган атасың десем, апам макул болбойт, сен эми бир эле жолу үйлөнөсүң да турмушуңда. Жок, мен паланча ошондой кылып кафеде той өткөрдүм, мен да биз дагы ошондой кылып өткөрүшүбүз керек деп ата-энеси өзү макул болбой атпайбы? Аны угуп дагы таң каласың, ата-энеси балдары туура жолдо баратса, аларды кайра бул жака эмне кылып атат? Башка жолго, туура эмес жолго түртүп атышат да ата-энелер өздөрү. Бул дагы болсо баягы динди, шариятты толук билбегендиги деп калам. Мен аларды эле күнөөлөй албайм. Себеби эч ким өзү күнөөлөшкөн эме жок. Себеби толук түшүнүк болбой жатат да олордочу. Эгер динди толук тааныганда биз исламый той кылган болсок, диндегидей той кылган болсок, эч ким кыйналбайт, эч ким банкрот болбойт, эч ким күнөөгө батпайт. Сонун эле тойлорду өткөрүп, жашоолору дагылардыкы берекеттүү болот да. Мына эме тууралуу айтып берсеңиз, мына акыйка тууралуу. Бешик той деп коет элек да. Бешик той дегенде ол мындай аты туура болбой калат экен. Эми ал бизге немеден келип калдыбы? Бешик той эмес, бул акыйка экен да. Акыйканы бала төрөлгөндө уул балага 2 кой, кызга 1 кой деп айтылат да. Акыйка ошол акыйка союш менен, койду союш менен баягы ошол койдо канчалык түк болсо, ошончолук садака берилип, күнөөлөрдөн, жамандыктан, кырсыктан сакталат деп айтылат да. Себеби ошол акыйканы жеп атканда, баягы бышырып берип, мындай жегенде эмне кылат экен? Дуа берип атышпайбы? Ошол наристенин өмүрү узун болсун, келечекте бактылуу болсун, ушундай бир ата-энесине сыймык алып келе турган бала болсун, салих перзенттерден болсун деп дуа кылганыбыз үчүн баягы дуалары кабыл болуп, анан баягы бала келечекте эмне болот деп атат да, салих перзенттерден болот. Өзү азыр бешик той дебей, акыйка деп өткөрүшүбүз керек. Союшту дагы ошондой алышыбыз керек. Акыйка деп. Мына эжеке, мына биздин көрсөтүүбүз да соңуна чыгып калды. Сиздин ушундай жакшынакай пайдалуу кеп кеңештерди бергениңизге Аллах ыраазы болсун. Рахмат, Алла ыраазы болсун, сиздерге дагы. Рахмат айтканыңыз келсин. Алла ыраазы болсун. Сизге Аллах ыраазы болсун, ушунча бизге келип бергениңизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз да соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнгө чейин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.